өзүңүз барып ошол жерде көрсөңүз көзүңүз менен, болбосо министриңизге айтып коюңуз, ошол как раз жолдо жүрөт экен азыр. Ошол бир барып Ош Араван жолуна өзүнүн машинасы менен эки жака айдап көрсүн. Мен ушул күнгө чейин сиздерге айттым, азыр Кыргызстанда эң орчундуу жол кайсы жерде билесизби? Сизге элдин сөзүн айтып коеюн. Биз эл өкүлүбүз. Эң оор жол азыркы күндө ушул күнгө чейин Ош Ноокат жол болчу. Азыр Ош Араван жол болуп калды. Былтыр эле 2 километр жерди оңдоп бердиңиздер эле, азыр андан 5 метр болуп талкаланып кетти. Ош Араван жолун сиз жазып алсаңыз. Мен ушул күнгө чейин айткан элем. Аравандан Ноокатка өткөн жапалак айлы өкмөт аралап өткөн жолду 9 километр 200 метр болот экен, ошону киргизгиле деп айттым. Ошол 2023-га кирдиби? Бул боюнча баягы сиз да маселе көтөргөнсүз. Биз азыр капиталдык салымдар беренеси кирелек, бирок анын тизмесинде бар. Бекийлик да капиталдык салымдар беренеси. Мен көрдүм тизмесин. 9 километр 200 метр деп мен сиздерден суранып, элдин суранычын айтып жазсам, силер болгон 6 километр карап коюпсуздар. Андай болбойт. Толук кириш керек. Азыркы күндөгү Ош Араван жолун бүгүндөн калбай оңдошуңар керек. Ошого караштуу ДУ 44 деген бар силерде, 44пү? Ошто. Ошто ДУ 21. Ошого сиздер айтсаңыздар. Сиздердин балансыңар да Минтранстын, Ош Араван жолу. Ошону толук стандартка жооп бере турган кылып, качествосын жакшы кылып куруп берсеңиздер, ошол жерде бир райондун проблемасы чечилет. Чоң район. Жана шаардын. 10 миңдеген адамдар күнүнө каттайт ошол жерге. Базар күндөрү, 6-чы базар күндөрү болсо, уна базарга катташат ошол жол менен. Өзүңүз барып ошол жерде көрсөңүз көзүңүз менен, болбосо министриңизге айтып коюңуз, ошол как раз жолдо жүрөт экен азыр. Ошол бир барып Ош Араван жолуна өзүнүн машинасы менен эки жака айдап көрсүн. Кыргызстанда эң оор азыркы күндө Ош Араван жолу. Ошону бүгүндөн калбай оңдоңуздар. Кыргызстандын карызынын 50% эле ушу силер алыпсыңар да. Белгиленген бюджеттин негизинде эске алалы, Айбек Жапарович. Негизи быйыл министрлер кабинетинин жетекчиси тарабынан, президентибиз тарабынан приоритеттүү баягы биринчи чоңураак жолдорду бүтүрөлү деген тапшырма. Ошону айтып жатам. Президент айткан, эки районду бириктирген жолдор болсо ошону биринчи кылгыла деп айткан, жасагыла деп турабы? Бул Араван менен Ноокат районун бириктирген жол болуп жатат. Так белгиленген да жолдор бар, ошолордон сырткары караштыралы. Араван менен Ноокаттын жолун бириктирген жапалактын жолу. Так. Мен ошол жерде жашайм, ошол шаарды жакшы билем. Ошон үчүн мен айтып жатам. Кыргызстан мамлекет болгондон бери ол жолдор оңдолгон эмес. Кээ бир жерлер шагал боюнча турат. Талантбек Сомбекович, урматтуу коллегабыз айткан маселени көзөмөлгө алып, маалымат катары сөз түрдө жооп бериңиздер.